Сиз келип алып азыр тариф боюнча 2 эсе көтөрүлсө, шаар жеринде, айыл жеринде дегенге эч кандай жооп бере албай атасыз. Өзүңүзгө ылайыктуу, өзүңүздүн кармагыңыз боюнча алып келсеңиз сизге деле жеңил болмок да. Азыр жалпы элди дагы заблуждение кылып атасыз. Азыр Аманкан Батырбекович айткандай, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү кеңеш өздөрүнүн жергиликтүү депутаттарынын чечими менен чечиле турган маселе да бул. Аларга эмнеге кийлигишип атасыздар? Сиздердин максатыңыздар только гана сууну жеткирип бериш, курулуш иштери. Туурабы? Кечирип коесуз, мен тиги болгон жана проблеманы айттым, ошодеки газа сууга болгон тарифтин тигине арзан болгондугуна байланыштуу ушундай көйгөй бар деп эле айттым. Атак тиги жана жергиликтүү бийликтердин прерогативасы. Акыркы жылдарда, мисалы ушул күнгө чейин, мына 1 миллиард долларга жакын сырткы донорлордон, ошондой эле республикалык бюджеттен канчалаган акчалар бөлүнүп, бирок алгылыктуу иш жок да. Сиз баяндамаңызда айтып кеттиңиз, 2022 жылдын 31 декабрына же болбосо ошол эле ушул күнгө жасалган иштер боюнча. Бул жерде айтып атасыз, мисалы, Чүй областында 9 айыл, Ысык көл областында 4 айыл, Жалал Абад областында 14 айыл. Эми бир областка 9-14 айыл болуп жүрсө, бул кайсы 2050 жылы бүтөбү бул? Бул темпте кетсеңиздер. Эми жок болгон болсо айла жок. Мамлекет карыз алып атат. Бул жерде мына мен өзүм да адашып кеттим. Сиздер өзүңүздөр жасап аткан иштер боюнча өзүңүздөр деле бир конкреттүү план жок. Мисалы, мына Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү жана Сауд өнүктүрүү фонду, Азия өнүктүрүү деп туруп, мисалы, 7-8 банктар берип атат бизге. Жасалгыла, ушу элдер жакшы жашасын, алдыга жылсын, ден соолугун карасын деп туруп. Бирок жыйынтык болбой атпайбы? Өзүңүздөр уялбай атасыздарбы ушундай иш алдыга жылбаганына? Кандай карайсыздар? Мисалы, жана айтып атасыздар, специалисттер жок деп. Канчалаган, мисалы, биздин өзүбүздүн жаштар сырттан окуп, билим алып, күчтүү, мисалы, эксперттер, күчтүү специалисттер бар го бизде. Эми колуңардан келбесе, аны креслону кучактап эле олтура бербей, ошолорду жумушка тартпайсыздарбы? Консультация албайсыздарбы? Алдыга жылдырбайлыбы? Эми бардык нерсенин орду болот да, эми эч кандай жылыш жок, бул жерде. Экинчи маселе. Арис ким бул? Каяктын ишканасы? Арисный учредитель администрация президента Кыргызской республики. Бул Кыргызстандын уюму 100% некоммерческая организация. Мамлекеттин агентствосы айтып коечу. Мамлекеттин агентствосы, 100% мамлекеттин агентствосы. Себеби бул жерде канчалаган долбоорлордун негизинде акча каражаты бөлүнүп атат. Биздин, мисалы, урматтуу президентибиз сыртка барып, суранып, канчалаган акчаларды алып келип атат. Ратификацияны бул жерде биз депутаттар колдоп берип атабыз. Анан эле айланып келип туруп, ушул именно таза суу боюнча Ариске тапшырабыз да. Эмне Ариссиз кыла албайбызбы биз? Аристин кылган жумуштарын көрсөк, кайсы айыл өкмөт болбосун, кайсы айыл болбосун, айыл өкмөттүн башчысы менен мисалы тыгыз иш алып бара алышпайт. Айыл өкмөттүн башчысы Аристин аркасынан чуркаган. Ошол эле Аристин жетекчилери бюрократия ал жерде кылган результатын көрүп атабыз. Ошону жөндөн эле ашыкча расход кылбай, мисалы, бир мамлекеттик администрацияларга же айыл өкмөттөргө берип туруп эле жасатсак болбойбу ушунча акчаны? Эмне эле буну колдо турган акчаны иштете албайбыз? Буну уже төлөп баштадык го биз алынган акчаларды. Ошондой эле, мисалы, тендерлерди өткөрүп атасыздар. Акча турат. Бирок ошо эң чоң көйгөй ошол жердеги тендерде чоң бир эң бир көйгөйлүү маселе болду да, бул тендер системасычы. Бир күрөгү жок, бир техникасы жок ишканаларды коюп атасыздар. Жалаң ушул территорияда иштеген суу департаменти, госстройдун айланасындагы өзүңөргө караштуу фирмаларды коюп атасыңар. Бир күрөк, бир техникасы жок. Жыйынтык болбой атат. Эгерде ошону местный кеңешке бере турган болсоңор, өздөрү контролдойт эле го. Мисалы, Арис жасап кетип атат, 6 айдан кийин кайрадан ошол түтүкчөлөр бузулуп атат. Суу кайра толуп калып атат. Ага ким жооп берет? Кепилдик кандай?
эч кандай бир реформа жок болуп атат да, урматтуу жетекчилер. Бул жерде эми сын айтыш эмес. Себеби биз жерлерде барсаң ар бир айылда көйгөй. Ар бир айылда көйгөй. Элдер ыйлап атат полностью, айласыздан эле Кудай сактап эле жашоо уланып атат да. Ошону бир мындай чечимге келсек кандай болот? Ошондой эле мисалы бул жерде кийинки суроо. Могул Дүйнөлүк банк тарабынан 2023-жылга бүтөт деп туруп 45 айылды киргизгенсиздер. Биринчи этап менен деп туруп 30 айыл өкмөтү боюнча. Мисалы ошол эле Фуркат, Кышабат, Карадөбө, Жаңгызыл суу, Кожомбак, Сабай Арык, Бешкапа, Казакмайла, Чокмайла деген айылдар. Биз жалпы сиздин жетекчилигиңиз менен барганда, ошол жеринде жолукканда, мына ошол ОСО Энкон деген фирма ПСДсы даярдап атат деди. Эмне 6 айдан бери ПСДсы даяр болбосо? Булар эмне жумуш кылып атат? Ошонун финансированиялары кандай болуп атат? Андан сырткары дагы 16 айылга ТЭО даярдалган эле. Алар эмне болуп атат? Бул 30 адыр боюнча жана сөзүңүз айттыңыз, техникалык, экономикалык деген негиздемеси даярдалып бүтүп, проектный сметасы даярдалып бүтүп, контрактка кол коюлду. Эми быйыл жумуштар башталат. Ошол эле мисалы Жоош айыл өкмөтүндө Бирдик айылы бар эле, Сарыколот айыл өкмөтүндө Акколот, Шералы, Тынчтык айылдары бар эле. Катта Талдык айыл өкмөтүндө Ачы айылы, Жаңарык айыл өкмөтүндө Ташарык айылы. Эми атап өтсөң, ар бир айыл өкмөттөрдө даярдалып турат, бирок жылыш жок болуп атат да. Жолдошбек Матенович, эми мындай системалуу түрдө бир конкреттүү бир иш болбой атат да. Анан ошол эле мынау Кара Суу шаары боюнча, азыр буга чейин да коллегам айтып кетти. Кара Суу шаарынын канализациясы боюнча каратып туруп ушул жерде жалган айтып атасыздар. 2016-жылы башталган долбоор, азыр 2023-жыл, 7 жыл болду. Уже жеңилдетилген насиянын жеңилдетилген этапы дагы өтүп кетти уже. Аны төлөп атабыз. 6.300.000 евро келип түшкөн. Чехиялык компания уткан деп атасыздар. Бул жерде маалыматыңыздарга жазып атасыздар. Шаарлы, Кара Суу шаарында иш болуп атат. Эмне иш болду? Ошо болгон ишин айтып койгулачы, канча суммасын жумшадыңар? Бул жерде биз жазып атабыз, курулуш жумуштары 23-жылдын март айында башталат депчи. Кара Суу шаарында мындай болуп атпайбы? Бул жерде реализующий агентство ошол Кара Суу шаарынын мэриясы болуп атат да. Бунун баары биз эмеспиз, ар кайсы шаарларга бөлүнүп берилген, ошолордун мэрияларга. Ошолор аркылуу болуп атат. Жумуш болсо 23-жылдын март айында башталат деп информация бердик. Урматтуу Жолдошбек Матенович, 2000 жыл ичинде аткарылган иштер боюнча маалымат деп берип атасыздар биздин колубузга. Ошол жерде жазылып турат. Республиканын 11 шаарында курулуш иштери жүрүүдө. Ош, Жалал Абад, Нарын шаарлары. Ошонун ичинде Кара Суу району, Кара Суу шаары деп атасыздар. Кара Суу шаарында эмне иш болду? Бул жана тазалоочу курулманы куруу боюнча тендер өткөзүлүп, жанагы өзүңүз айткан Чехиялык Ханза компаниясы жеңүүчү болуп деген аныкталган. Азыр долбоор даярдалып бүткөн, жана 23-жылы бул жумуш башталат. Сиз бул жерде иш жүрүп атат депсиз го. Сиз барып көрдүңүзбү ошону мисалы? Жок, мен барган жокмун. Барган жоксуз. Мен барган жокмун. Бул жерде жана ким жооп берди? Кара Суу шаар боюнча айтып коюңузчу. Монда иштер болуп атат да. Эмне иш болду? Мындай болуп атат да, эң негизгиси. Мындай жалган сүйлөбөй, так айтсаңыз, мен ол боюнча 100% маалыматым бар. Сизби азыр замы? Ооба. Анда эмнеге отурасыз карап жерде? Жооп бербейсизби депутат суроо берип аткандан кийин? 30 адыр боюнча биринчи сурооңузга 10 айылда азыр Энкон даярдап атат. Теосу бүткөн, өзүңүз бул боюнча кабарыңыз бар, Алишер Абдуллаевич. Эсни кеңештен, ошо мэриядан маалыматты алып туруп жазып атасыздарбы? Мен бир эле Кара Суу боюнча сурап атам. Значит, бул жерде 11 шаардын бардыгында ушул көйгөй экен да. Жөн эле үстүртөн алып туруп статистиканы жазып атасыздар. Себеби Кара Суу шаарында 1 грамм иш жок, 1 грамм иш боло элек али. Ошону мындай туура так маалымат берсеңиздер. Аристин өкүлдөрү силер аркылуу өтүп атабы? Жокпу? Алар аралашкан эмес. Ушундай сиздердин шалаакылыгыңыздардан урматтуу президентибизди дагы, жогорку жетекчилерди да уят кылып атасыздар. Мисалы, бул жерде Минприроданын заключениясынан чоң көйгөй болуп келип атат. Заключение алып элексиздер али. Кара Суу шаары боюнча, канализациясы боюнча. Андан кийинки чоң көйгөй ушул күнгө чейин жер маселеси жок. Сиз айтып атасыз азыр
урматтуу ким жооп берди жана Нурбек Кариевичтин суроосуна жооп бердиңиздер. Биз өзү сиңип кете турган жер менен иштеп атабыз. Андай маселе жок. Маселе чечилген, биз барып келдик го. Жер маселеси мына азыр делимитация, демаркация чечилгенден кийин чечилет. Сиздин толук маалыматыңыз жок экен. Ушул мына 7 жылдан бери именно ушул жер чечилбей туруп, ошонун негизинде токтоп турду бул. Мында так маалымат алып алсаңыз, мен ошол жерде жашаган киши катары айтып атам мен сизге. Ондо 7 жылдан бери өзү сиңип кете турган септик жасасаңыздар, эмнеге жасабай жүрдүңүздөр? Акча 2016 жылы бөлүнгөн. 7 жыл убакытты жөн эле текке кетирдиңиздер. Себеби мындай толук кандуу иш жок. Ошого урматтуу жетекчилер, мындай кайдыгер карабай, бири-бирибиз менен мындай туура түшүнсөк да бири-бирибиздичи. Просто бул жердеги жазган маалыматыңыздар эч бир чындыкка мындай дал келбей атат. Ошон үчүн кеңири маалымат берсеңиздер. Ушул боюнча дагы Аманкан Батырбекович бир чечимге киргизип коебузбу, мына кара суу канализация боюнчачы? Хорошо, Абиджанович, комитет казыр көңүлгө алабыз. Рахмат, чоң.